Тоң районунун Жумаев Мырзабек атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. Мугалим Абдрахманова Наргиз Кылычбековна. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен онлайн аркылуу тарбиялык сабак өтүп жатканыма кубанычтамын. Бүгүнкү биздин сабактын темасы тажы вирусу. Сабактын максаты тажы вирусу тууралуу маалымат алабыз. Вирустан сактануу жолдорун үйрөнөбүз. Балдар, сабакты баштаардан мурда бардыгыңарга жагымдуу маанай тартуулайм. Тажы атка конушу. Коронавирустар өзүнө бир чынжырлуу рибонуклеин кислотасы молекуласын камтыган тоголок формадагы микроб. Анын тикен сымал сырткы чели тажыны элестетип турат. Ошол себептен коронавирус деп аталат. Таржымалы. Коронавирус менен ооруган алгачкы адам 1965 жылы каттоого алынган. 20-кылымда аталган вирус адамдарда жана жаныбарларда курч респиратордун оорулардын козгогучу катары белгилүү болгон. Коронавирус узаган жылдын декабрь айынын этегинде Кытайдын Хубей провинциясындагы Ухан шаарында тарады. Бейтаптардын көбү деңиз азыктарын саткан базарда иштеген. 5 январдан тарта ооругандардын саны өсө баштаган. Ал эми 9 январ күнү гана кытайлык адистер илдетти лабораториядан аныктап, ал коронавирустун 2019 ков деп аталган жаңы тиби экендигин аныкташты. Расмий аталышы COVID-2019. Коронавируска февралдын башында Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму COVID-2019 деген аталыш берген. Ко бул коронавирус, Ви бул вирус, ал эми Ди илдет дегенди түшүндүрөт. Илдеттин белгиси коронавирус бейтап менен байланыш болгондо гана жугат деген божомол бар. Бул илдет белгилери жок өтүшү мүмкүн эмес. Киши ооруну жуктуруп алгандан кийин бир нече күндөн соң байкала баштайт. Башкы белгилери кургак жөтөл, дене табынын көтөрүлүшү, алсыроо, энтигүү, мындан сырткары бейтап чыйрыгып, башы, тамагы ооруйт. Жүрөгү айланып, мурду бүтүп, ичи өтөт. Оору 2 жумага созулуп, өтүшүп кетсе 3 аптадан 6 жумага чейин уланат. Адам канчалык жаш болсо, ооруну жуктуруп алуу жана өтүштүрүп жиберүү коркунучу азыраак болот. Азыркы тапта ооруну жуктуруп алгандардын 72,8% 40 жаштан жогорку курактагылар, 19 жашка чейинкилердин ичинен 2,1% гана бул илдетке кабылган. Аялдар менен эркектер дартка бирдей эле кабылат. Эгер бул ооруну 6 айлык боюнда бар кыз-келиндер жуктуруп алса, ымыркай дени-сак эле төрөлөт. Жаңы бойго бүткөндө түйүлдүккө бул вирус кандай таасир этерин айтуу азырынча эрте. COVID-19 вирусу адамдарга жаныбардан жуккан деген божомол бар. Адам өзүн кантип сактоо керек? Чет мамлекетке барарда эпидемиялык абалды тактап алуу, жаныбарлар жана деңиз азыктарын сатылган базарларга барбоо, термикалык иштетүүдөн өткөн тамак аштарды колдонуп, бөтөлкөдөгү сууларды ичүү керек. Зоопаркка кирбөө, жаныбарлар катышкан массалык иш-чараларга баш бакпоо. Дем алуу органдарын коргоо каражаттарын колдонуу, мисалы медициналык бет кап. Эл көп топтолгон жерден келгенден кийин жана тамак ичер алдында колду таза жууп туруу. Оорунун алгачкы белгилеринде эле бейтапканага кайрылуу керек. Өз алдынча дарыланууга жол берилбеши шарт.
Ар бир адам өздүк гигиенаны сактап, колду антисептик менен тазалап, жана коомдук жайларда масканы тагынып жүрүү керек. COVID-19 илдетинен сактаныш үчүн маска жана антисептик колдонушубуз керек. Маска менен 1,5 метрлик аралыкты сакташыбыз керек. COVID-19'ga bizga maska kerak bo'ladi. Maskani qo'mduq joylardan jana uydan sirtqa chiqqanda kiyishimiz kerak. Jana shunday antiseptik qarajatdan qo'llanishimiz kerak. Al antiseptik qarajatdan jana dag'i bir maskani alib жүрүшүбүз керек ардайым жана бизга биз антисептикти коомдук жайларда жана сырттан колдонушубуз керек. Себеби сырттан бизге антисептик каалгаларды кармаганда, сыртка чыкканда биз көп нерсени кармайбыз. Ошондуктан дааратканадан да чыкканда колдонуш керек. Барыңыздар оорубаңыздар. COVID-19 сиздерге жоло болсун. Коронавирус. COVID-19 илдетинен сактануу үчүн ар дайым маска менен жүрүү, колду самындап жууп туруу, көпчүлүк жерге барбай, аралыкты сактап, антисептик менен колду жууп туруу керек. Ошондой эле үйдү хлор менен тазалап туруу зарыл. Үйгө тапшырма. Мен кантип коронавирустан сактанам деген темада сүрөт тартабыз. Сабакка катышканыңарга рахмат. Саламатта калгыла.